Prezidentke bizge жаңы жылга белек алып келди. Чоң рахмат. Жылуу экен. Эртең мектепке кийип барам. Рахмат. Жылуу кийимдерди алып келди. Чоң рахмат. Президентке да болсо рахмат айтам. Jamila жаңы жылдын алдында президенттин атынан жылуу кийимдерди, тартууларды алды. Өлкө башчысынын балдарга карата көрүп жаткан бул камкордугуна ал кубанып турат. Президенттин белектери Памирден көчүп келип жашап жаткан боордоштордун балдарына тапшырылды. Ар бирине жылуу кийимдер даярдалган. Өлкө башчысынын белектерин Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберди Базарбаев тапшырды. Комбинезон дома. Мындан сырткары ар бир үй бүлөгө 3 каптан 10 кум шекер, суу, май жана башка тамак аштары берилди. Министр өлкө башчысынын куттуктоосун жеткирип, жана мындай камкордук боордошторго аруак көргөзүлүп турарын билдирди. Бүт баары менен колдоп атабыз. Бүт баарына жардам берип атабыз. Бүгүнкү күндө булардын проблемасы жок. Жада калса биз 38 балага пособияны чыгарып бергенбиз. Булар бүгүнкү күндө 17 үй біз 38 баласына барына бүгінгі күні пособие беріп атабыз. Бүгінгі күні бұлар бүт бары бар. Бұлар кіммелевече. Бұлардан бірле сұраныш бар. Балалары оқысын, школға барсын, билимди болсун. Жергиликтүү тургундар өлкө башчысынын аларга карата көрүп жаткан камкордугуна ыраазы. Президенттин буга чейин келип кабар алганы аларга дем бергенин айтышат. Баарынан да тамак аштан кыйынчылык болбосун деп аруак жөнөтүп жаткан жардамына ыраазы. Бири төөле келип, бири келет, бири төөле келип, бири кетет. Келет, Аллага шүкүр. Менен эле жакшы, Аллага шүкүр, жакшыбыз. Аллага шүкүр, жакшы. Бәринен жерибиз ооруп калса жүгүрүп калабыз оякка. Карай коюптур, мында келип карайттар, кабар алып тураттар, анан эмеш болон. Şu kişiye köpten ilgilik kalayız, ulu başını küçük olup kelip, embere kelip, amallık eken devesteyin. Özdörün komunun katığı alıp kelip görüp ketdi. Талды сууда жашап жаткан памирлик кыргыздарга жаз айларында ар бир үй бүлөгө деп бирден уй, 10 майда жандык жана бирден жылкы берилген. Жергиликтүү бийлик тарабынан кышка карата алардын тоют маселеси да күз айында эле чечилген. Ар бир үйгө 5 портерден чөп берилгенчи. Анан жазда мен жайлоого мен өзүм чыктымчы. Мана бардык памирликтин малын алып, ошондо мен багып, анан күздө чөп болгондон кийин алып келип тапшырып берип, азыр кезүү кылып 17 үй бүлөбүз, 18 үй бүлө. Ошо бир күндөн кезүү, бүгүн менен балам кезүүсү, бүгүн бизге келиптир. Ошондой ар ким бир күндөн кезүү кылып кайтарып жатат. Азыр жер кара, чөп кой, чөп жейлек, уюбуз биркеден уйга салабыз, торпокко ошол. Белгилей кетсек, Алай районунун Талды суу айылында Памирден келген 17 үй бүлө жайгаштырылган. Ал эми жакында Чоң Алай районунун Кашка суу айылында 100 үй бүлө үчүн турак жай салынат. Учурда Памирде жашап жаткан боордошторду көчүрүп келүү пландалууда. Былтыры болгон эле 1000 эле тонна, bir жылдын ичинде 1000 тонна эле переработка кылганбыз, шахтадан урда чыгарганбыз. Бүгүн азыр болсо июль болгон болсо, июлда 3 айдын içinde уже 7000 тонна руда чыгардык. Кудай буйрса, эмки жылы bir жылда 100 000 тоннага чейин руда чыгарабыз деп мен ишендирип кетем, потому что Дуваташ компаниясы азыр жакшы иштеп атат, шахтаны, заводду, фабриканы иштетти. 80 жылга жакын аралыкта сымап өндүрүп келген Айдаркендеги комбинат 2015 жылы ишин толук токтоткон. Анткени руда алынган шахталарына суу толуп, каражаттын жетишсиздигинен сымап өндүрүүгө бул ишкананын алы жетпей калган. Акыркы жылдары инвесторлорду тарткан менен майнап чыккан жок. Ушул жылдын август айында атамекендик инвесторлордун жардамы менен комбинат кайрадан жандана баштады. Иши солундап кеткен комбинаттын жумушчулары да кыскарып, 100дөй кызматкер гана калган. Ага кошулу ишкананын карыздары да көбөйүп, сымап өндүрүү ары турсун, жоюлуп кетүү коркунучу жаралган учурда инвесторлордун келиши бул ишканага чоң түрткү болду. 100ге жакын киши иштеген, баары биригип, азыркы күндө 450ге жакын кишини жумушка алып, толук жумуш менен камсыз болууда. Ошону менен бирге Хайдаркан сымап комбинатында өтө көп карыздары болгон, Сосбонко, айлык майналар боюнча, электр энергия боюнча ошолорду азыркы күндө биздин компания Дуваташ комбинаттын карыздарын төлөп, айлык майналарын элдин айлыктарын берип атат.
Бүгүнкү күнү ар кайсы жакка кетип калган адистер кайрадан комбинатка келип ишин баштады. Мындан ары ишкананы жандандырып, өндүрүштүн көлөмүн көтөрүү аракети көрүлүүдө. Буга чейинки келген инвесторлор Тоо кен тармагындагы адистерге маани бербегенден иштеп кете алган эмес. Россияга барып, Чаткалга барып, ошол жактарда иштеп келип, мына компания келгенден кийин ушул жерге кайра келип, ушул жерде 15 августтан мурдагы Хайдаркан комбинатта иштебей кеткен балдар бар эле, специалисттер кайра келишип, эми Хайдаркан комбинатыны ушу Дуаташ компаниясыны ишке киргизип, иштеп атат. Специалисттер жок эмес, жакшы специалисттер бары кайра келишип, ушу Хайдарканды жандандырабыз деп аракет кылышып иштешип атат. Комбинаттын ишке кирүүсү менен сымап, сурма жана филярит өндүрүлөт. Үч түрдүү өндүрүшкө чет жактардан суроо талап жогору. Аймакта сымаптын 40 жылга жете турган запасы болгондуктан Орусиядан тартып, Турция, Кытай жана Бразилия өлкөлөрүнөн суроо талап бар. Быйылкы жылга 10 тонна көлөмүндө сымап өндүрүлсө, кийинки жылдары өндүрүштүн көлөмү дагы да өсүшү күтүлүүдө. Мына азыр сымап, мына ошо попутный чыккан сымап, мына ошол эле кичине кружканын ичинде 7-8 килограмм сымап, мына көрдүңүздөрбү? Бул абдан салмактуу. Могунда 2 килограммдык таштар чөптөй болуп калкып жүрөт, могундук гиряларчы. Мына көрдүңүздөрчү. Плотнусу абдан күчтүү. Кудай буйрса, ушул сымаптан дагы быйыл 10 тоннадан чыгарсак, эмки жылы муну 2 эседен 3 эселентип көбөйткөнгө шартыбыз болот. Ишканалар көп. Ошол ишканаларда реанимациядан чыгаруу үчүн бизге инвесторлор керек. Президентибиз айткандай, ошо келген инвесторлорду өзүнүн коргоосуна алып, мамлекеттин коргоосуна ала турган болсо, кыска убакыттын ичинде Кыргызстан ишканаларды ишке кирип, стабилдүүлүк болсо ишке кирип, бюджетибизге көп салыктар төлөнүп, келечекте мамлекетибиз өнүгүү өсүүгө чоң жолу ачылат. Сымап комбинаты 1941 жылы Украинадан Айдыркенге көчүрүлүп келинген. Мындан чыккан өндүрүш атамекендик согуш учурунда пайдаланылып, дүйнөдөгү ири ишканалардын катарында болгон. Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан тартып мамлекеттик каржылоо токтоп, сымап комбинатынын иши бүгүнкү күнгө чейин солгундай баштаган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.